Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Бүткіл аламды жаратқан құдіреті күшті Аллах Тағалаға шексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға салам жана салауаттар болсын. Құрметті мұсылман бір туғандар, Аллах субханала тағала бізді жаратып жөн таштап қойған жоқ, бір ұлы бір мақсат менен жаратты. Ал мақсатты түшіндіріш үшін Аллах Тағала бізге ырайым қылып, қылымдар бойы елшілі пайғамбарларды, китептерді түшіріп тұрған. Бізге ең ақырқы пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам жіберілді, ең ұйық китеп, Құран китебі түшірілді. Кімде кім? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың көрсеткен жашауысымен жашай тұрған болса, кімде кім? Құрандағы айтылған өкімдер менен, бұйрықтар менен, көрсөтмелер менен көрө жашай тұрған болса, ал адам тура жолду табат, Аллах Тааланын разылығына жетет. Кимде ким пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолунан баш тарта турган болсо, Курандагы айтылган өкүмдөрдөн баш тарта турган болсо, анда ал адам адашып шайтандын жолуна түшкөн болот. Урматтуу мусулман бир туугандар, эсептелүү гана күндөр калды. 3-4 күндөн кийин бул ааламда жалпы түрүнөн өтө чоң өзгөрүүлөр болот. Бул ааламда Аллах субханала таала бизге ырайым кылып, кээ бир эшиктерди жабат, башка бир эшиктерди ачып коет. Бир ай бою уланып турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде мындай деп айтат: "Атакум Рамазан шахрун мубарак." Рамазан айы келди, силерге берекелүү ай келди дейт. "Иза кана аввалу лейлатин мин шахр Рамазана суффидатиш шаятин ва марадатул джин." Рамазан айынын эң биринчи түнү болгон учурда бардык шайтандар жана джиндердин чоңдору кишенделет. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ تُفَتَّحْ مِنْهَا بَابٌ. Тозоктун эшиктеринин бардыгы жабылат, эч бир эшиги ачылбайт. وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ минха баб. Бейиштин бардык эшиктери ачылып, эч бир эшиги жабылбай турат. وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ. Ар бир кечесинде бир жар салуучу жар салып мындай деп айтат: "Я багиял хайри акбил ва я багия шарри аксир." Эй, жакшылыкты эңсеген адам, дагы да умтулгун. Жаман нерсени кылып жүргөн адам эми күнөөңдөн сактанып тыйылгын деген жар салат. "Валиллахи ва тaqa'u минан нари ва залика кулла лейла." Жана ар бир түнү тозоктон куткарылды деген адамдар болот деп айтылат. Аллах Тааланын алдында ушул орозо күнүндө, Рамазан айында тозоктон болду, кутулду деп тозоктон кутулуу жазылган адамдар болот. Мына ушундай берекелүү ай келатат. Аллах субханала тааланын ырайымы, мээрими жай турган ай болот. Күнөөлөр кечириле турган ай болот. Рамазан айында бардык тоолор кабыл болот. Күнөөлөрдүн кечирилисине эң эки чоң негизги нерсе табылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан: "Мен сама Рамазана имана ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama мин замби." Кимде ким Рамазан айында ыйман менен сооп үмүт кылып орозо кармай турган болсо, анын алдыңкы кылган бардык күнөөлөрү кечирилет дейт. Дагы бир хадисинде мындай деп айткан: "Мен кама Рамазана имана ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama мин замби." Кимде ким орозодо Рамазан айында ыйман менен сооп үмүт кылып түнкү намаздарды окуй турган болсо, таравих намазын окуса, тахажжуд намаздарын окуса, анын дагы алдыңкы кылган бардык күнөөлөрү кечирилет деген. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, бул айда Рамазан айында күндүзү орозо кармаган үчүн дагы, түндө таравих намаз үчүн дагы күнөөлөрүбүз кечирилет. Бирок шарты ыйман менен сооп үмүт кылып, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн гана кылышыбыз керек. Мына ушундай берекелүү ай кирип олтурат. Бул айдын ушунчалык ыйыктыгы, бул айдын башка айлардын султаны болуп калгандыгынын себеби бул айда ыйык Куран-ы Карим түшкөн. Шунча жалган дүйнөдө, бардык нерсе жаратылган болуп турган дүйнөдө Аллах Тааланын жаратылбаган сөзү түшкөн себептен, элдерге акыйкатты баяндаган Аллах Тааланын Куран-ы Карими түшкөн себептен. Аллах субханала таала Куранда мындай деп айтат: "Астагфиру билла, шахру рамазан аллази унзила фихил Кур'ан худан линнаси ва байинатин минал худа вал фуркан." Рамазан айында Куран түшкөн ай. Элдерге туура багыт бере турган Куран, акыйкат менен жалганды ажырата турган Куран-ы Карим түшкөн себептен деп айтылат. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, ушул Куран түшкөн ай бардык айлардан берекелүү ай болуп айланып калды.
Kur'an түшкөн кече дагы калган бардык кечелерден 1000 айдан артык болуп калды. Лейлатул кадри хайрун мин альфи шахр. Пайгамбар Аллах субхану ва тааля Кадр сүрөсүндө ушундай деп айтат: Кадр кечеси 1000 айдан артык дейт. Себеби ошол түнү Куран түшкөн түн болуп эсептелет. Демек Куран, урматтуу мусулман бир туугандар, бул айда биз басым жасай турган, биз көңүл бура турган ибадат Куран окуу ибадаты болуп эсептелет. Бул айда мусулмандар ушул Куран окуп Аллах Таалага жакындайт. Бардыгыбызга маалым, Куран окуу айы бул айда эң чоң ибадат деп ушул Куран болуп эсептелет. Түндөгү намаз окугандарыбыз Куранды хатым кылуу максатында. Андан сырткардагы өзүбүздүн Куран окуганыбыз мына ушул чоң ибадаттардын бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи бир хадисинде мындай деп айтат: "Ас-сияму вал Кур'ану яшфаани лил абд." Курандагы, орозодагы кыямат күнү адамга шафаат кылат. Кыямат күнү эч бир акча, эч бир байлык, эч бир тууганчылык жардам бербеген күнү, эч кимге болуша албаган күндө, ошол күнү мына орозобуз, анан окуган Кураныбыз бизге шафаат кылат. Якулу сияму ай Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wa shahawati bin-nahari fashaffi'ni fihi. Ошол күнү орозо айтат экен: "Эй жаратканым, эй Раббим, мен бул пендени тамактан тыйдым, күндүз өзүнүн шахаватына баргандан тыйдым, мага шафаат кылганга уруксат бер" дейт экен. Ва якулул Кур'ан, Курандагы ушундай деп айтат экен: "Мен буну түндө уктагандан тыйганмын" дейт экен. Фашаффи'ни фихи, мага шафаат кылганга уруксат бер деп Аллах Таалага шафаат кылганга уруксат берет. Анан мына Куран, орозо ошол пендеге шафаат кылат дейт. Бул дүйнөдө кимде ким орозону, кимде ким Куранды таштабаган болсо, кыямат күнү мына ушул эки нерсе дагы кыямат күнү ал адамды жалгыз таштабайт. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул ай сабыр кыла турган ай. Бул айда сабырдын 3 түрү бар, ошол 3 түрү тең топтоло турган ай болуп эсептелет. Аллах Таалага ибадат кылып сабыр кылабыз. Күнөөлөрдөн сактанып, күнөөлөргө жакындабай сабыр кылабыз. Дененин кыйынчылыктарына бардыгына сабыр кылабыз. Мына ушул сабырдын 3 түрүн топтогон ай болуп эсептелет. Бардыгыбызга маалым, сабыр кылгандардын дагы сообу өтө чоң. Аллах субхану ва тааля Куранда мындай деп айтат: "Иннама юаффас-сабируна ажрахум бигайри хисаб." Чындыгында сабыр кылгандар сыйлыктарын эсеп кысапсыз алат деп айтылат. Мына орозодо Рамазан айында сабырдын ушул түрлөрү табылат. Дагы бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан: "Орозонун сыйлыгы дагы эсеп кысапсыз берилет" деген. Аллах субхану ва тааля айтат, хадис кудусиде келет: "Куллу амал ибн Адама лаху." Адам баласынын бардык амалдары эсеби менен берилет. Бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Куллу амал ибн Адама лаху юдаафул хаснату ила 700 ضعфин." Bir жакшылык 10 жакшылыктан 700 жакшылыкка чейин көбөйтүлүп жазылат дейт. Илля соум, бир гана орозо андай эмес. Ал мен үчүн анын сыйлыгын мен беремин деп айтат. Демек, эсеп кысапсыз бериле турган амалдар мына ушул айда табылат. Орозо дагы эсеп кысапсыз, ошондой эле сабыр дагы эсеп кысапсыз. Кимде ким Аллах Таалага чын иман келтирип, сооп үмүт кылып, орозо кармап, сабыр кыла турган болсо, бунун сыйлыгынын бардыгын Аллах Тааланын алдына барганда табат. Бул айда мусулмандардын жүрөктөрү биригет, саптары биригет. Бири-бирине жардам берет, бири-бирине көмөктөшөт, садака берет, бири-бирине жылуу сөздөрдү сүйлөшөт. Мына ушул кылган амалдар үчүн дагы кыямат күнү Аллах субхану ва тааля өзгөчө бейиште бөлмөлөрдү дайындап койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде мындай деп айтат: "Инна фил джаннати гурафан юра захируха мин батиниха ва батинуха мин захириха, а'аддаха Аллаху лиман ат'ама at-ta'am ва алана al-kalam ва таба as-siyama ва салла бил-лайли ва an-nasu niyam." Аллах субхану ва тааля бейиште ушундай бир бөлмөлөрдү даярдап койгон. Ичи сыртынан, сырт ичинен көрүнө турган бөлмөлөр. Кимдер үчүн десе, элдерге тамак бергендер, сүйлөгөндө жумшак сүйлөгөндөр, жана орозону артма-арт кармагандар, жана элдер уктап жатканда намаз окугандар үчүн дейт. Мына бул амалдар дагы ушул айда табыла турган ай болуп эсептелет. Мына ушул амалдарга дагы маани берип, ушулардын дагы аркасынан бекем болушубуз керек. Бул айда жалпы түрүнөн дуалар кабыл боло турган ай. Аллах Тааланын берекеси түшүп, бардык дуалар сөзсүз кабыл боло турган ай. Өзгөчө ооз ачып жаткан учурдагы дуа кайтарылбайт деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инна лис-саими 'инда фитрихи да'ватун ла турад." Орозо кармаган адамдын ооз ачып жаткан алдындагы дуасы сөзсүз түрдө кабыл болот, кайтарылбайт деп айткан.
Алла субханала тағала бұл айда бардығысын дуаларысы қабыл қылсын. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына ушундай эле чындыгында өтө берекелүү ай кире болуп турат. Ушул айга жеткиргенге Аллах Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтышыбыз керек. Бул айдын фазилетин, бул айдын даражасын билиш үчүн бир хадиске көңүл бура турган болсок, хадисте келгенде мындай деп айтылат. Талха бин Убайдулла деген сахаба айтат: мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына эки адам келип, бирдей келип, Бали деген урустан эки адам бирдей келип, ислам кабыл алганын көрдүм дейт. Ал экөөнүн бирөөсү аябай аракетчил эле, ибадатта, жана дагы башка кандай гана амал болбосун, өтө аракетчил эле дейт. Күндөрдүн биринде газатка чыгып, кайтыш болуп, шейит болуп кетет. Анын шериги андан кийин 1 жылдан кийин кайтыш болот дейт, досу. Бирок бир түш көрөт, түштү көрдүм дейт. Түштү карасам, бейиш турат экен, бейиштин алдында ошол эки адам турат экен дейт. 1 жыл кийин жөн эле өз өлүмү менен төшөгүндө жатып кайтыш болуп кеткен адам биринчи кирип кетти. Шейит болгон адам болсо андан кийин кирди дейт. Анан ошол жактан чыккан мага кабар берип, сен убактың келе элек деп кетирди дейт. Мен туруп бул окуяны сахабаларга айтып берет. Сахабалар таң калат. Неге? Себеп бардыгыбызга маалым, шейиттин даражасы өтө чоң. Таң калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушул сөз жеткенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мин айзалика та'жабун". Эмнесине таң калып жатасыңар дейт. Ошондо анан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алар айтышат: "Бул экөөнүн бирөөсү өтө аракетчил эле, шейит дагы болуп өлүп кетти. Экинчиси анчалык аракетчил эмес эле, шейит дагы болгон жок. Неге мындай болуп калды?" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Алейса кад макаса хаза ба'даху сана". Ал андан кийин дагы бир жашады го дейт. Дагы 1 жыл жашады го дейт. Ооба деп жооп беришет. "Ва адрака рамадана фасама ва салла каза ва каза". Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ал андан кийин 1 жыл жашап, дагы Рамазан айында орозо кармап, намаз окуду го" деп айтат. Ооба деп айтышат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Фама байнахума аб'аду мимма байна самаи вал ард". Ал эки адамдын ортосундагы даража ушул асман менен жердин айырмалыгынан дагы чоң деп айтат. Элестетиңиздер, дагы да бир жолу Рамазан айына катышып, орозо кармап, ибадат кылып, намаз окуганыбыз ошол шейиттин даражасынан дагы бийик турат. Мына ушул айга бизди жеткиргенине Аллах Таалага чексиз шүгүр айтышыбыз керек. Ибн Джаузи рахматуллахи алейхтин дагы айткан сөзү бар: "Кабыр элине силер эмнени үмүттөнөт элеңер, эмнени тилейт элеңер" деп суралганда, алар биз дагы бир жолу орозого катышканга мүмкүнчүлүк болгондо деп үмүт кылышмак деп айтылат. Себеби Рамазан айында мына ушунчалык береке көп. Алла субханала ва тааля мына бизди дагы да бир жолу Рамазан айына топтоп атат. Дагы да бир жолу Алла субханала ва тааля бизге мүмкүнчүлүк берип атат. Биздин даражабызды дагы да бир жолу көтөрүлүүсүн каалап жатат. Бул бизге Аллах Тааланын райымы. Ахиретте эң бактылуу адам биз болуусун каалап жатат. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир адамдар келип мындай деп сурайт: "Я Алланын элчиси, эгер мен шахада келимесин айтып, парыздарды аткарып, орозону кармап, Алланын астына бара турган болсом, мен кимдер менен боломун?" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Анта ма'ан набийин, вас-сиддикин, ва-шухада, ва-салихин". Сен ал жакта пайгамбарлар менен болосуң деп айткан. Салихиндер менен болосуң деп айткан. Шухада, сиддикиндер менен болосуң деп айткан. Алланын астында эң бийик даражага ээ болгон адамдар менен бирге болосуң деп айткан. Мен эгер шахада келимесин айтып, орозо кармап эле Аллах Тааланын астына барсам, эмне болот? Кимдер менен боломун дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай айткан: "Сен пайгамбарлар менен болосуң" деп айткан. Демек, бул айда кармалган орозо бизди пайгамбарлар менен жакындата турган ай болуп эсептелет. Урматтуу мусулман бир туугандар, бирок бул сыйлыкка, бул неаматты, бул жакшылыкты бардыгы эле түшүнө бербейт. Албетте бул айда бул неаматтарды, бул жакшылыктарды пайдаланып калган адамдар бар. Пайдаланбай калган, гафилетте жүргөн адамдар дагы өтө көп. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам минбарга чыгып баратып 3 жолу амин, амин, амин деп айтат. Хутбасын айтат, окуйт, түшөт, намаз окуп бүтөт. Кааб ибн Уджра радиллаху анху айтып жатат: "Мен анан барып намаз бүткөндөн кийин барып сурадым" дейт. "О Алланын элчиси, биз сизден мурда көрбөгөн бир амалды көрдүк. Мурда айтпаган бир сөздөрүңүздү уктук. Эмне себептен ушундай амин, амин, амин деп ошол минбарга көтөрүлүп кеттиңиз?" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, 3 нерсени айтат. Ушунун бири, мага мен көтөрүлүп жатканда мага Жабраил периште келип мындай деп айтты дейт: "Ман адрака рамадана ва лам югфар лаху фадахалан нара фаабадаху Аллах. Кул амин факульту амин." Ким Рамазан айына кирип келип,
күнөөлөрү кечирилбей тозокко кирип кеткен болсо, Аллах Таала ал адамдын жүзүн нары кылсын деп дуа кылды. Мага амин деп айт деди дейт, мен амин деп айттым дейт. Демек, Рамазан айына кирип келип, шундай мүмкүнчүлүк болуп туруп, шундай күнөөнөн кечириле турган ибадаттарга мүмкүнчүлүк болуп туруп, эгерде ушуну пайдаланбай турган болсо, ал адамга ошол эң чоң жаратылган махлуктардын бири болгон, адамдар менен Алланын ортосунда элчи болгон периштенин ушундай бир дуасы бар. Амин деп айтты, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы амин деп айтты. Анын дуа сөз кабыл болот. Демек, орозо учурунда ушундай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланбай коюу бул өтө чоң күнөө болуп эсептелет. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, бизге берилген мүмкүнчүлүктү биз пайдаланышыбыз керек. Аллах субханаху ва тааля орозо кармагандарга өзгөчө сыйлык даярдаган. Орозо кармагандарга өзүнчө бейиш даярдаган. Хадисте мындай деп келет: Инна фил джаннати бабан юқалу лаху райян. Бейиште өзгөчө бир эшик бар, ал райян деп айтылат дейт. Yadkhul minhu as-saimuna yawm al-qiyama. Ал жерден бир гана орозо кармагандар кирет. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Алардан башка эч ким ал жакка кире албайт. Кыямат күн болгондо айна саимун, орозо кармагандар каякта деп чакырылат. Алар ордуларынан туруп бейишке кирет. Алар киргенден кийин эшик жабылат, алардан башка эч ким кирбейт деп айтылат. Fa iza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Эч бирөө кире албайт ал жакка. Аллах субханаху ва тааля бизге эсепсиз даярдаган сыйлыктары, сооптору ошол жакта камтылган болот. Ошондой сыйлыкты алганга, Аллах Тааланын ушундай берген мүмкүнчүлүктөрүн алганга, бизге дагы да бир Аллах Тааланын райымы болуп, мүмкүнчүлүгү болуп атат. Ушул айды жөн кетирбешибиз керек. Аллах Таала бизге канчалык мүмкүнчүлүк берген болсо, кандай бизге буйруган болсо, ошонун бардыгын аткарып калганга аракет кылышыбыз керек. Күндүзү орозо, түндөрү ибадат. Бул ай бирок, урматтуу мусулман бир туугандар, ар ким ар кандай түшүнүш мүмкүн албетте. Кээ бирөөлөр балким бир соода сатык катары түшүнүш мүмкүн. Кээ бирөөлөр бул айда ушул ачка калып, балким кичине салмагым таштайм деген ойдо болуш мүмкүн. Кээ бирөөлөр элдер кармаптыр, мен да кармайт экем деген ойдо болуш мүмкүн. Бирок орозонун негизги максаты лааллакум таттакун. Силерге орозо парз кылынды, силер Аллахка жакындашыңар үчүн деп айтылат. Биздин негизги максатыбыз, орозонун парз болуусуна негизги максат, адамдар Аллах Таалага жакындаш керек, таквачылык жолун тандаш керек. Мына ушул максат болуш керек. Мен мурда күнөө кылып, эми ушул ай келди, мен бир ай бою аладылан күнөөмдү кечиртип алат экем, андан кийин кайра өзүмдүн жолума түшүп кетерем деген албетте бул ката түшүнүк. Бул ошо башка диндегилердин түшүнүгү. Бир жума бою күнөө кылып, анан ошол базар күнү барып, 5 мүнөт отуруп күнөөлөрүңдү кечиртип алсаң, кайра башка күнү күнөөңдү улантып бересиң деген түшүнүк, ошол жактан келген түшүнүк. Адашып кеткен коомдордун түшүнүгү. Аллах Тааланын жиберген пайгамбарын Кудай кылып алган, баласы кылып алган адамдын түшүнүгү ушундай. Биздин түшүнүгүбүз андай болуп калбаш керек. Ушул жума күнү келгенде эле мен күнөөмдү кечирилип, чыгам бир жума бою кайра күнөө кылып берем, башка ишимди кылып берем. Рамазан айы келгенде гана орозо кармайм, күнөөлөрүмдү кечиртип алам, андан кийин кайра башка жолду тандап кете берем деген түшүнүк албетте бул ката түшүнүк. Бизге орозо эмнеге парз кылынды десе, лааллакум таттакун. Биз Аллах Таалага жакындаганга мүмкүнчүлүк болуш керек. Ушул орозо айында кармаган орозолорубуз, кылган ибадаттарыбыз бизге адатка айланса, биз ошол жаман сүйлөйт элек, жаман сүйлөбөй калдык. Урулук кылат элек, кылбай калдык. Көптөгөн жаман иштерден тыйылып калдык бир ай бою. Эми ушуну кийинки орозого чейин, ушуну өмүр бою улантып кеткенге мага мүмкүнчүлүк болот деген ниет менен кармашыбыз керек. Мына ушул үчүн түшүрүлгөн. Ошого пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде мындай деп айтат: "Мен лам яра каула зури вал амала бихи, фалейса лиллахи хажатун фи ан яда'a та'амаху ва шараба." Кимде ким жалган сөздү таштабаса, орозо кармап аткан учурда, жалганга амал кылууну таштабай турган болсо, анда ал жөн эле тамагын, жегенди, ичкенди таштаган Аллах Таалага кереги жок деп айтылат. Анда жөн эле ошол жегенди, ичкенди таштап, жөн эле бир голодание кылган болуп калат экенбиз, бирок орозонун негизги максаты болгон максатын аткарбай калабыз. Негизги максаты биз бардык ичкен жегенди таштап, негизги максаты
Күндүзү Аллах Тааланын буйругун аткарып, түндөсү Аллах Таалага туруп ибадат кылуу, Аллах Таалага жакындоо максатына. Ушул негизинде орозо кармашыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисинде мындай деп айткан: "Иза кана сауму ахадикум фала ярфус ва ла ясхаб, фа ин саббаху ахадун ау каталаху фалякул инни саим". Силердин бирөөңөр орозо кармаган учурда дейт, сөгүнбөсүн, жаман сөз сүйлөбөсүн, урушпасын деп айтты. Эгер бирөө келип уруша турган, сөгө турган болсо, бирөө келип аны менен уруша турган болсо деп айтылат. Каталаху, кадимгидей таяктап, муштап урушуп киреше турган болсо дагы, мен орозомун деп айтып койсун дейт. Демек, орозо, урматтуу мусулман бир туугандар, бизди тарбиялай турган ай болуш керек. Орозо биздин жүрүм турумубузду, биздин сүйлөгөнүбүздү, башкалар бизге жаман сөз айтып турса дагы, биз аларга кандай жооп беришибиз керек? Бизди ачуубузга тийип жатса дагы, биз кандай жооп кайтарышыбыз керек? Бизге дүйнөдөгү ар түрлүү мамилелер болуп жатса дагы, кыйынчылыктар болуп жатса дагы, бирок мен Алланын буйругу экен деп билип, мен кандай кадам ташташым керек? Мына ушуну үйрөтө турган ай болуш керек. Biz egerde чындап эле орозо бүткөндөн кийин орозодогу акыбалыбызды сактап кала турган болсок, мына ушул биздин ийгилигибиз. Биз ошондо орозонун максатын аткарган болобуз. Кутиба алейкумус сиям, силерге орозо парыз кылынды. Силерден алдыңкыларга дагы парыз кылынган. Неге десе, лааллакум таттакун, силер ушул Аллах Таалага жакындайсыңар деген. Демек, орозонун максаты мына ушул, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах субханаху ва таала баарыбызды орозодо кармаган орозолорубузду кабыл кылсын.